Жалал Абад шаарында Бахрейн деген шаарча түптөлдү. Мында 24 үй бүлөгө ылайыкталган турак жайлар, мектеп, бала бакча, мечит жана тигүү цехи бар. Ошондой эле шаарча үчүн атайын таза суу да чыгарылган. Аталган комплекстүү объекттердин бүгүн салтанаттуу ачылышы болду. Ага демөөрчү болгон Бахрейн мамлекетинин КАФ кайрымдуулук уюму да катышты. Гүлзия Исакбаева эми аталган шаарчанын тургуну болду. 24 батирлүү турак жайдын жашоочуларынын бири. Кесиби боюнча мугалим, 5 баланын энеси. Жалгыз бой эненин өзүнө таандык үйү болбой, буга чейин батирлерде жашап келген. Үй маселеси боюнча шаардык мэрияга да көп жолу барган. Үйлүү болуу тилеги ишке ашып, демөөрчүлөр 3 бөлмөлүү турак жай менен камсыздашты. 5 бала менен квартиралап жүрдүм. Мен айтпасам да квартирада жашаганды силер жакшы билесиңер да. Ушу Кудайга үнүбүз жеткен экен. Буйруса балдарым чоңоюп жакшы иштесе, мен да ушундай жардам бергенге даярмын. Муктаж үйлөр. Себеби мен башыман өткөрдүм бул нерсеничи. Тойлорду кыл, балдарың үйлө, жакшылыктарда отурайлы деп отурам. Ниет кылып, батан берип, насип кылсын өзүңөргө деп. Мында жашаган кожолуктарды жумуш менен камсыздоо аракети да колго алынган. Тагыраагы тигүү цехи да ачылып, мында 10дон ашык кыз келин иштей алат. Тигүүгө жөндөмү жокторго атайын окутуулар уюштурулат. Көк Арт кичи районундагы Бахрейн айылынын жашоочуларыны жумуш менен камсыз кылуу биринчиден бул тигүү цехтин максаты. Учурда 10 машинабыз бар. 10 жумушчу менен камсыз кыла алабыз. Анан кийин бул жердегилерден ашып калса, анан кийин ушул райондун жашоочуларын жумушка, кыз келиндерди жумушка тартууга аракет кылабыз. Негизинен биздин жумушубуз Бишкектеги кройщиктер менен, ал жактан даяр кройлор келет, биз аны тигип кайра эле Бишкекке жөнөтөбүз да. Аны менен катар мында номер 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер тобу да ачылды. Аталган мекеме жалпы Көк Арт кичи шаарчасынын 5000дей калкын тейлейт. Буга чейин аймакта мындай дарыгерлер тобуна муктаждык күч болчу. Бүгүн 9-чу Жалал Абад шаарында 9-чу КС ачылды. Бул жерде 5000 населенияны тейлейт. Бүт керектүү жарандарга керектүү тармактар бар. Үй бүлөлүк дарыгерлер, ине саюу бөлмөсү, прививочный кабинет, стоматологический кабинет. Ал эми жаңы заманбап мектеп 250 орунга ылайыкталган. Ага Көк Арт кичи шаарчасындагы номер 19-чу мектептин жамааты көчүрүлдү. Буга чейин аталган мектеп бала бакчага ылайыкталып, окутууда кыйынчылык жаралып келген. Жаңы мектепке муктаждык да чоң болчу. Эски мектебиз деп айтсам боло берет окшойт. Эми эски мектебибизде бир аз кабинеттер тар болчу. Окуучулар 20дан 24төн зоргоп атат эле. Азыр биз заманбап мектепке келдик, кабинеттер өтө чоң, 30тан окуучу атат. Ошондуктан ал жакка караганда бул жакта баягы окуучулардын саны көбүрөөк болот. 600гө өзүбүз 565биз, 600дөн ашык окуучу окуйт деген үмүттөбүз. Бахрейн социалдык шаарчасын курууга шаар бийлиги дээрлик 1,5 гектар жер ажыратып берген. Жалпы алганда аталган шаарча мүмкүнчүлүгү чектелген, томолой жетим балдар жана муктаж жарандар үчүн курулганы айтылат. Бүгүн Бахрейн мамлекети тарабынан демөөрчүлөр келип, ачылуу аземине турабыз. Биз мектептин окуучуларына жакшынакай мектептерди куруп берди, тигүүчү цехтерди мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар да. Анан эң негизгиси 24 үй бүлөгө квартираны бөлүп бердик. Бөлүп бергенде бизде турак жай кодекс бар. Ошого таянып, томолой жетимдерге биринчи орунда, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, инвалидтерге, жалгыз бой көп балалуу энелерге бөлүп берди. Анан биздин Жалал Абад шаарында дагы ушундай социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр тилекке каршы абдан көп. Ошолорду тандоодо дагы мыйзамдуулукту бузбай, мыйзамдын чегинде бөлүп бердик. Аларга өздөрүнүн белеги бар экен. Мына сиздер күбө болдуңуздар. Ар бирине кирип, кабар алып,
өздөрүнүн белегин дагы берип атышат да. طبعا هذه القرية Бул комплекс жындыгында биздин Кыргызстанда кыргыз элине социалдык абалына бир кайсы деңгээлде жардам болот деген үмүттөмүн. Биздин ушул Бахрейн айылы биздин куруп жаткан долбоорлордун биринчиси. Бүгүн ушул эле Бахрейн айылы сыяктуу бир комплекске Кыргызстанда капсула салуу аземин өткөрөбүз. Мен Кыргыз Республикасында деги эле биздин боордошторубуздун баарынын бактылуу болуусун каалап, КАФ Ал-Инсания кайрымдуулук уюму тарабынан жалпы боордошторго кызмат кылып келебиз. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.